уюшкан кылмыштуу топ менен, бандиттер менен күрөшүү оңоюраак экен да, коррупция менен күрөшкөндөн көрөчү. Алар менен күрөшүү оңоюраак экен. Мына мен көрдүм, аны өзүм сездим. Азыр мен бандитмин деп чыгып, же болбосо бандиттик ишти эч ким кыла албайт, качып жүрөт. А коррупция до сих пор продолжается. Где-то уже коррупция дошло до высоких уровней. Вот буквально вчера мы, вот 2 дня назад, задержали руководителей налоговых инспекций столицы, 4 людей. Так, они нанесли бюджету приблизительно по нашим подсчетам около 3,2 миллиарда сомов. В то же время мы сейчас требуем от наших ушул убакта биздин жанагы жөнөкөй жарандарыбыздан, жана азыр базарларда отурган жарандарыбыздан налог төлөө, салык төлөө деп аларды кыйнап атабыз, туурабы? Этенен деп туруп. Именно ушу этененди жашырышып, этенен боюнча коррупциялык схема түзүшүп, налоговиктер өздөрү. Так, 3,2 миллиард бул азыр башталышы гана. Возможно, сейчас вот это расследование как раз идет, возможно, мы сегодня, завтра будем задерживать еще более других начальников сверху. Это может быть дойти до каких-то руководителей. То есть это целая мафиозная, коррупционная структура, схема, которую они создали. Ошондуктан биз муну аз токтотуп кое алабыз. Этинен боюнча мен бир маалымат берип коеюн. Этинен деп эле элдерибиз деле ызы чуу болуп атат, туурабы? Мына этинен электрондук товардык транспорттук накладной боюнча. Булар кантип мафия түзүшөт? Бул маалымат сиздерге өтө керек, себеби азыр кээ бирлер айтып атат, налоговыйларды камап койдуңар, биз планды толтура албай калып атабыз, ушуларды чыгарып бергиле деп. Мен айтам, жок деп атам. Этинен боюнча булар жанагы товарды алышат экен дагы, мисалы арак, акцизный товарларды алып туруп, складтан чыгарышып, жөнөтүшөт, жанагы электрондук товардык транспорт накладнойду жазышып. Ошол эле мезгилде жанагы Сосновкага барып туруп, Сосновкадан өттү деген отметканы кылып туруп, биз аны кайрадан кайтардык деп отметка кылышат өздөрүнөчү. Кайтарып кайра товар складка келди деп. Бирок ошол эле маалда товар кайтпайт, ал дальше кете берет. Ошко барат, Жалал Абадка барат, же Баткенге барып сатылып кетип атат. Но налог төлөнбөй атат, себеби товар кайтарылып келди. Ушундай операциялар менен бизде жүргүзүлүп, ушун негизинен 3,2 миллиард сомду азыр биз Атозова иштин алкагында Бишкек шаары боюнча этененен, Бишкек шаары эле боюнча системасындагы Атозова же отклонен схемасы боюнча көмүскө экономиканын обороту 3,2 миллиард сом түзгөндүгү такталды. Көрдүңөрбү, кандай коррупциялык система? Ошол эле мезгилде биз базарда отурган, же болбосо торговый точкада отурган биздин жарандарыбызды давай 10 миң төлөп кой, 20 миң, 100 миң төлөп кой деп артынан жүрөбүз. А тут миллиарды. А эту коррупционную схему кто устраивает? Сами же налоговики. Я думаю, они еще и делились со своим начальником, а мы это еще установим. Поэтому мы их как раз сейчас привлекаем по статье коррупции. Мисалы, бир коррупционер колго түштү, так? Да, жөнөкөй тил менен айтканда. Ал коррупционердин айыбы угузулду, ал айыбын толук мойнуна алды. Келтирилген зыянды мамлекетке толук төлөдү. Ошол маалда дагы азыр эгерде бүгүн ушундай да, бүгүн эгерде ушундай кыла турган болсок, сотко апарат, сот штрафын чыгарып жиберет. А биз кабыл алып аткан мыйзамда болсо, эгерде ал ошентип мамлекетке зыянды төлөсө дагы, жанагы айыпты мойнуна алса дагы, айыптоо баягы келишимин түзсө дагы, так, мойнуна алуу келишимин түзсө дагы, ошол күндө дагы белгиленген мөөнөттүн жарымын сөз түрү түрмөдө өтөйт деп жазып атабыз да. Өтөйт деп атабыз. То есть түрмөдөн чыгып, то есть коррупция менен колго түшүп, бирок түрмөдөн чыгып кете албайт да. Мисалы, коррупция боюнча бизде статьяларда ар жерде ар түрдүү, где-то приблизительно 7 жылдан 15 жылга чейин да. Эгер тигил адам согласие түзсө деле, может быть 10 жылга кете турган статьясынын хотя бы жарымы 5 жылын отуруп чыгат да. То есть сөзсүз түрдө түрмөгө түшөт деген мындай ыкма да булчу. Бирок ошол эле мезгилде жанагы акчасын төлөгөн болсо, айыбын мойнуна алган болсо, мен ушуну ката кетирдим деп өзүнчө бир эме кылган болсо,
жарым срогун гана өтөсүн деген мүмкүнчүлүк берип атабыз. Азыркы мыйзам кабыл алынса, мен үй бүлөлүк кодексти карасам, жакын туугандары дегенде бул ата энеси, балдары, бир туугандары жанагы кирип атат да. Эгерде бирөө коррупция менен кармалса, эми аялы, балдары мындай макул ошол кызматта болсо баласы. Бирок ушуга эми бир тууганы чоңойду мисалы, ал өзүнчө болуп кетти дем, бир канча жыл өзүнчө үй бүлө болуп кетти, эме болду. Бирок ушу коррупция менен кармалса эмесе, ошо бир тууганы дагы жооп береби мамлекеттик кызматтарга, аралашпай кала турган болобу же ушул жагын кандай карап атабыз? Ушул суроолор уже бир нече депутаттардан берилди. Мен ушуну дагы бир сыра карап чыгайынчы бир туугандары боюнча. Бала чакасына биз сөзсүз түрдө ошону колдонушубуз керек. Себеби дегенде баягы коррупционер баласын ойлоп деле, кызын ойлоп деле, ойлоп деле мындай аракет кылбай калабы деген үмүттө да. Ал эми бир туугандары сиз айткандай бир тууганы өзү үйлөнүп, жайланып, бала чакалуу болуп, иштеп жүрсө, анан кийин беркинси колго түшүп калса, аны апарып ишиген кеттеп турса, мыйзам чегинде деп. Бир аз одоно болуп калабы деп мен да ойлоп калдым азырчы. Биз согласовать этели экинчи окуудан мүмкүн биз өзгөртүү менен келебиз. Рахмат. Биз муну жеңилдеткенден, жумшарткандан пайда таппайт да мамлекетчи. Биз ушуга ишендик. Мына айтып атпайм мен 5 жылдан бери коррупция менен күрөшөмүн. Кече мындан 2 күн алдын налоговиктерди кармадык эле. Кече түнү менен таможниктер менен чабышып чыктык. Түнү менен таможниктер мына 7-8 таможниктер кармадым. Мен кече түнү келдим, түнү менен ошолор менен чабышып чыктым. Эртең менен эле чуркап бул жак келе калдым. Мына Ошто жана Кара Сууда мурда Райым Матраевдин эмеси бар го, таможенный терминалы бар эле өзүнүн жеке. Биз мамлекетке алып койгонбуз да. Мана ошол жерде уюшкан таможниктердин уюгун кече түнү талкаладык да. Мына алар чыгып атат. Аны айтып эле оозум жыйгычам деле мына түнү кечинде дагы таңгамал кармашта окшойт. Счетный палатанын мына бул түндүк жагыбыз боюнча башчысы бар экен. Анын 2 инспектор менен аны кармадык. То есть булар жөнөн-жөн баары эле бирөө кармап алып аткан жок. По ним ведется работа, скрупулезная работа. То есть мы должны доказать, когда он получил взятку, каким образом получил. Сейчас, слава богу, техника уже развита. То есть можно все снять на видео, на аудио дегендей. Ошентип отуруп туруп кармайбыз да. То есть күндөн күнгө булар көбөйүп атат да, токтобой атат. Ошондон уже чечишибиз керек болот да. Уже биздин алыбыз да келбей калды. Бир жагынан таможниктер кетип атат, бир жагынан налоговиктер кетип атат, бир жагынан счетный палатасы кетип атат. Уже мугалим жана башкаларды айтпаган дачы. Ошондон муну ушундай кылып туруп бир иштеп көрөлүчү. Бул мыйзам да эми кайсыл бир күндөрү бир туура эмес болуп калса, кайра чакыртасыңар, өзгөртүүлөр киргизесиңер. Так, ошондон азыр ушуну иштеп көрөлү. Рахмат Камчан Кыртажевич, түшүндүм.